2021 май айынан тарта бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 101,86 чакырымды түзгөн чек ара сызыгы такталды. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда 2023 башынан бери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору 6 рет жолугушуу өткөргөн. Учурда Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги 7-чи жолугушуусу өтүүдө. Ал 10 августка чейин созулат. Баткен аэропортун атайын техникалар менен камсыздоо маселеси чечилүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен аэропортунун учуп конуу тилкеси 2023 май айында толук кандуу кайрадан жасалып ишке берилген. Учурда Бишкек-Баткен-Бишкек багыты боюнча ата мекендик авиакомпаниясы жумасына каттам бир жолу аткарылууда. Суроо талап чоң болгондуктан келечекте аталган багыт боюнча каттамдарды көбөйтүү мерчемделди. Учурда аталган аэропортко атайын техникаларды токтотуучу жайлар курулууда. Ошондой эле жер астынан суу чыгарылып, аэропорт толук кандуу суу менен камсыз болот.